Майли Суу шаарынын Сары Бээ участогунун Көгөй айылындагы электр мамчаларынын коюлганына дээрлик 50 жыл болуп калган. Пландык иштердин негизинде бул аймакка 90 электр мамчалары коюлат. Жумуштун кыйындыгы мамчалардын тургундардын короосуна жайгашкандыгы. Biz Майли Суу ретинде бизге бөлүнгөн быйылкы жылдын эсебинен 2022 жылга реконструкция бөлүнгөн экен. Ушу Көгөй айылы мамчалар эскиргендиктен, эскилиги жеткендиктен 50 жылдарында коюлган экен булар. Ошондуктан биз азыркы бетон столбаларга алмаштырып атабыз, мамчаларга. Жасалып жаткан иштерге жергиликтүүлөр да кайдыгер эмес. Анткени жарым кылымдап турган мамчалар эскилиги жетип, кыш мезгилинде кооптуулук күчөтчү. Буйрса андай кыжалатчылыкка орун жок абал жаралууда. Столбалар чирип калган. Союздун малындагы столбалар эле. Эми быйыл мына Кудайга шүгүр gelişip, жаңыз бетонный блокторду коюшуп, линиялар тартып беребиз дешип, келишкен экен. Буларга деле рахмат. Чыныгы мээнет жигиттерде. Бул аймакта көмүр карьер жайгашкандыктан аны казуу, ташуу иштеринин иретсиз жүрүүсүнүн кедергиси электр тармактар ишканасынын кызматкерлерине тийди. Жерлердеги утурумдук көчүп түшүүлөр электр мамчаларын авариялык абалга алып келгендиктен дээрлик 2 чакырымга созулган жерге унаа баруу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан бардык иш-аракеттер кол күчү менен бүткөрүлдү. Тоо көчүп отуруп, жанагы зымтирекке жетип калган да. Анал кулачу абалга келип калган. Ошону алдына алуу максатында биз ошо жана зымтиректерди балдардын күчү менен электр эпкерлерибизди чогултуп, бардын күчү менен ошол үстүгө дагы бир 50 метр алыстыкка койдук да. Дагы уштоп кайра жанагы зымтиректи тоо көчүп дагы алып кетпеш үчүн. Ал эми пландык негизде аткарылган иш-мерчемдер өз ыраатында кетип жаткандыгы белгиленет. Кыш-күз мезгилине даярдыктар ушул күнгө чейин 6 киловольт аба чубалгаларынан астынан толугу менен реконструкция иштери почти 20 чакырым жерде алмаштырылды. Андан сырткары 0,4 аба чубалгаларынан астын тазалап жана изолятор траверстерди алмаштыруу мындан 32 000 чакырым жер алмаштырылды. Андан сырткары ошо линиянын астындагы аба чубалынын астындагы өскөн бактарактарды кыркылып тазалануу иштери жүргүзүлүп атат. Майли Суу электр тармактар ишканасынын жамааты күз-кыш мезгилине болгон даярдыктарды дээрлик соңуна чыгып калды. Бул калалыктардын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу мүдөөсүн көздөйт. Жумагүл Закирова, Байман Тургуналиев, Майли Суу шаары.